Sen için kurban. Sen için kurban. Достор, 11 октябрь эл аралык кыздар күнү аталган майрам 2012-жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделген. Анын негизги максаты кыздарга байланыштуу социалдык көйгөйлөргө, теңсиздиктерге өзгөчө көңүл буруу болуп саналат. Мисал катары айтканда, кыздардын билим алуусун, толук кандуу тамактануусун, медициналык тейлөөнү, коомдук укуктарын жана басымдуу күч колдонуу, өзүнүн ыктыярысыз турмушка узатуу жана башка маселелердин алдын алууга багытталат. Кыздардын эл аралык күнүн белгилөө демилгеси Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясында Канада тарабынан сунушталып, аны ишке ашыруу жана өнүктүрүү боюнча канадалык саясий жана коомдук ишмер Рона Эмброуз алектенген. Кыздардын эл аралык майрамын белгилөө 2012-жылдан тарта 11 октябрда белгиленери чечилген. Дал ушул датаны отурлай бүгүнкү көз караш бөлүмүбүздө өспүрүм кыздардын укугун коргоо темасынын тегерегинде талкуу кылалы деп атайын конокторду, окуучу кыздарды чакырдык. Анда келген меймандарыбызды тааныштырбайлыбы? Бирөөбүз Бишкек шаарындагы 18 мектептин окуучулары Билим Шүкөрова, Самира Курманбекова жана 89 мектептин окуучулары Мадина Томоева жана Саламат 84 мектептин окуучусу Саламат Каныбекова. Анда кыргызда кыздын атуулук кыз сыйлабас макулук дейт. Бул күндүн мааниси жана жалпы эле кыздардын, алардын ичинде өспүрүм кыздардын укугу кандай корголууда, мына ушул теманын тегерегинде сүйлөшөлү деп чакырдык силерди. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Кандайсыңар? Жакшы. Мына бүгүнкү биздин меймандарыбыз, ардактуу окуучулар, мектепте окуп эле тим болбостон, окуусунан сырткары мына ушул кыздар укугуна байланышкан ар кандай иш-чараларга активдүү катышып, ал эле эмес, мектеп окуучуларына өздөрүнүн билимин дагы бөлүшүп келе жаткан мыкты кыздар десек болот. Келгиле анда ушул 11 октябрь деп атабыз. Кыздардын укугун, кыздар күнү, анын ичинде кыздардын укугун коргоо боюнча теманы тандап алдык. Ушул күндүн мааниси жөнүндө ким айтып берет? Бул күнүн мааниси деген биз баарыбыз билгендей эле азыркы учурда гендердик теңсиздик аябай дүйнө жүзү боюнча, бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча аябай чоң орчундуу көйгөй болуп эсептелинет. Жана 11 октябрь бул атайын кыздар үчүн өзүнчө бөлүнгөн күн. Бул жерде кыздарды сыйлоо үчүн, ошо укуктардын бирдей болушу үчүн, алар дайыма бири-бирине кандай айтсам мындай, кыздарды сыйлоо үчүн ошондой эле дагы баарына бирдей кароо үчүн бөлүнгөн күн. Бул күн эмне кылган дегенде, анткени азыркы учурда бизде көптөгөн орусча айтканда дискриминация болуп жатат, жана дагы ар кандай кыздарды сиз айтып кеткендей эле өзү каалабаса дагы күйөөгө берип, эрте чагында аларды көптөгөн оор жумуштарды кылдырып жаткан учурлар аябай көп. Жана ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн ошол 11 октябрь күнүн өзүнчө бөлгөн. Анан ошол күнгө байланыштуу кандайдыр бир иш-чараларга катышып жүрөсүңөрбү? Болобу? Негизи мектеп ичинде 11 октябрь күнүнө класстар өздөрү эле өз ичинде өз арасында ар кандай эле кичинекей чакан иш-чаралар болот. Негизи буга чейин кандай эле, буга чейинки жылдарда мурун, анан азыр болсо кандай иш-чаралар өткөрүлдү, ошол жыйынтык чыктыбы? Азыр кандай жыйынтыктар бар? Мурдакы мисал үчүн айтып кетсек, негизи мурдакы ушул кыздардын теңсиздиги деген, укук коргоо деген көп деле айтылган эмес, менин оюмчачы. Ушул жылдар эле, ушул мезгилдерде эле кыздар көтөрүлүп чыгып, өзүнүн укуктарын билип, мен ушуга укуктуумун, мен ушуну кыла алам, мен ушуга милдетим бар деген ушунча эле кыздар атын чыгарып, бир аз мындайча азыр элдер айтышат го 21-кылым болду депчи, азыр аялдар өзүлөрү эле күчтүү болуп калышкан да. Каалаган нерсесине жете алышат. Мисалы үчүн ушу 11 октябрдын тарыхында карасак, бул эмне үчүн келип чыккан? Ал маалда болсо кичинекей өспүрүм өз убагына жете эле жаш кезинде эле
кичинекей кыздарды болсо күйөөгө берип салышчу же дагы өзү каалабаган нерсени кылып жүрүшчү да ал маалдачы. Аялдарды мындайча айтканда кул сыяктуу эле көрүшчү. Анан ошондон баштап 2011-жылы болсо мындай болбойт, аялдардын өзүнүн укугу болуш керек, аялдар кул эмес, аялдар дагы эркектер окшогон адам, эч кандай айырмасы жок депчи. Ошентип чыгып ошо 2012-жылы кабыл алынган. Анан азыркы убакта уже иш чаралар көрүнө баштаган. Мисалы үчүн баса кошуп кетсем, Мединанын сөзүнө толук кошуламын. Жана да мисалы үчүн мурда иш чаралар жок болчу. Азыр бизде долбоор бар. Биз келген долбоор бул илимдеги кыздар долбоору. Ал долбоор 500дөн ашык кыздарды окуткан. Биз баарыбыз тренерлербиз, жана биз балдарга, кыздарга тренингтерди өтөбүз. Бул биздин илимдеги кыздар долбоорунун эң башкы орусча айтканда цели болуп, максаты кыздарды STEM багытына жана кыздардын укуктарын жөнүндө айтабыз, жана гендердик теңсиздикти да көтөрүп чыгабыз көбүнчөсү. Балдар да ага каршы деле эмес, колдошот. Азыр ошондой өзгөрүүлөр болуп атат да. Мурда балдарга айтсаң, балдар да биз баарыбыз эле теңбиз го деп алар чече алышчу. Бирок азыр болсо балдар өздөрү да бизге кошулуп, бизге жардам берип жатышат. Колдоп калышкан. Демек, силердин айтууңарга караганда негизи эле өспүрүм кыздар өзүлөрүнүн укуктарын билиш керек туурабы? Анан бирок ошону менен катар өзүнүн милдеттерин да так аткарыш керек туурабы? Ооба, албетте. Ашык чыгып кеткен учурлар болот да. Мисалы, укугуңарды билесиңерби? Кандай болушуңар керек? Биз кыз болсок, кыздардын укуктарын баары эле билет го. Анан мындай Кыздардын укуктарын билгени менен бардыгы, бирок ал көп учурларда сакталбай калат. Мисалы, биз сөз эркиндигибиз бар. Бизди кээ бир жерлерден кызга кырктуу деп туруп, бизди мисалы филөбө деп коюшу мүмкүн, же андай кийинбе, мындай кылба, аны кылба, сен андай кыла албайсың, сен кызсың деп ар кандай стереотиптерди колдонуп жүрүшү мүмкүн. Жана бул эң туура эмес нерсе деп эсептейбиз биз. Жана ошол менен күрөшүп жаткан учурубуз азыр. Жана эң биздин биринчи укугубуз, биз баарына окшоп эле Кыргызстандын жараны катары медицина жактан бизди да камсыздаш керек. Биринчи, экинчи, биз да билим алышыбыз керек. Көбүнчө жерлерде ата-энелери болсо балдарын окутуп, кыздарын сен күйөөгө кетесиң дегендей кылып коюшат. Же болбосо кээ бир жерлерде ата-энелери кыздарын гана окутушат, бирок алар каалабаган кесипке окутушат. Бул эң башкы көйгөй болуп эсептелинет менин оюмча. Жана биздин мындайча айтып бергенде көп укуктарыбыз бар, бирок көп учурда алар тепселенип калышат. Азыр дагы тепселенип атабы? Мисалы, силердин дос тааныштарыңар арасында барбы ушундай? Мисалы, азыр менимче салыштырмалуу кыздар өзү каалаган окууга окуп атышат. Ооба, кийимин кийип атышат. Албетте азыр үй-бүлөлөрдө бар деп ойлойм. Ал көпчүлүк эмес. Кээ жерде айтып коюлат, могу жака сен барасың, сен деген, например, мындай мисалы летчик болгуң келсе, стюардесса болгуң келсе, сен стюардесса болбойсуң, акта эркектер көп, аяка барсаң болбойт, учсаң болбойт, сен андан көрө балдарды окутуп, мугалим болуп, же врач болуп эле отура бер. Эмне кыласың сага ошол көпчүлүктөрдө ошондой үйдөн тыюу салып, бирок кээ маалдарда ата-энелердин кечкилик күнөөрү берсек болбойт да. Алар деле бизди мисалы үчүн жакшы болсун дейт. Бизди мисалы үчүн биздин билбеген таланттарыбызды биздин ата-энелер билет. Балким кээ бир жерде алар туура болуп чыгат. Бүт жактан ата-энени күнөөлөй берген болбойт деп ойлойм, бирок бир четиде ата-эне менен отуруп, мындай ачык сүйлөшүп, ким эмнени каалап жатасың, ошо ата-энең менен балким бир аз түшүнбөстүктөр болуп жатат.
ошол түшүнбөстүктөрдү жоюп анан балким андан ары баары жакшы ошол болуп кетет. коркпой ата эне менен Ошо ата эне ачык сүйлөшүп ачык сүйлөшүп жок ата энем урушуп коет, жок ата энем эмес коркпош керек да, ата эне да ачык түшүнөт. айтып сүйлөшүп мындай кылгым келип атат, бияка баргым келип атат, бияка окугум келип атат десең анан кичине эме болуп калат. Мисалы силер баарыңар ата энелер менен ачык эле сүйлөшөсүңөрбү? Албетте. Ошол эле учурда айрым бир классташтарыңар болушу мүмкүнбү? Мисалы апасы менен сырдаша албаган. Ооба. Мисалы үчүн биздин мектепте тааныштарым бар да, анан коркот ата энем урушуп коет, анан дайыма эле жашыруун болуп жүрүшөт да. Бирден болсо жок ата энеме айтпаш керек, жок. Биздики болсо билбейм, мен ачык сүйлөшөм. Бирден болсо ата энеме барып айтып барам, кубаныч болобу, кандай гана нерселер болбосун ата эне менен бөлүшүш керек. Анткени алар түшүнөт. Мисалы үчүн сырыңды айтсаң, кээ бирки курбуларың айтып салышы мүмкүн. Ата энең айтпайт, дайыма жаныңда болот. Сен карысаң да, сен кичинекей сыяктуу эле көрүпчү. Ата эне көп жерден түшүнүп, жана поддержка берип көтөрүп кетет. Мисалы үчүн биз ар бир сиз айттыңыз да, мындай кыздар деп көп эле теманы айтып атасыз. Негизи Кыргызстан көп жерлери эле окшош эмес. Кыргыздарда мындай макал бар, 5 кол тең эмес дегенчи. Кээ бир жактарда ата энеси кыздарына мындай ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Кээ бир жактарда негизи тескерисинче мигранттардын кыздары болот. Эң кыйналгандар ошолор. Жана жакыр үй бүлөлөрдөн чыккан кыздар болот. Андан дагы ата энеси менен сүйлөшкөн да дал ошондой эле. Кээ бирлер Мединага окшоп сүйлөшсө, кээ бирлер эч эле сүйлөй албайт, ата энесине айта албайт, коркушат, корку сезими бар. Бирок мындай нерсе боло берет. Мисалы үчүн мен бул тренингке катышканга чейин ата энем менен сүйлөшчүмүн жакшы эле. Тренингке катышкандан кийин бизге тренерлерибиз ушинтип түшүндүрүп берген, ата эне менен баланын сезимдерин, ата эне менен баланын сүйлөшүүсүн мындай түшүндүрүп, жакшы көрсөтүп бергенден кийин мен ата эне менен мурдагыдан да эркинирээк сүйлөшүп баштадым. Жакшы. Бизде убактыбыз аз калган экен. Эгерде мисалы силер сабак өтүп түшүндүрүп жүрөсүңөр да, тренингтерди өтүп, ушундай жагдайлар орун алса, ишеним телефону же болбосо кимге кайрылып, кимден жардам алса болот? Мисалы силер курактуу эле курбу курдаштарыңар. Биз мындай тренингтерди баштап атканда биз биринчи айтканбыз да, если бирдемке керек болсо, биз школдун парламентте болуп калсак, бизге келип кайрылып, кыздар болобу, балдар болобу келип кайрылып айтсаңар болот. Бизде 18 школдо 5 кыз да. 5 кызыбыз жардам беребиз. Бирөөсү жардам бере алса, же бош болбой калса, бирөөсү келип жардам берип, түшүнүп, мындай сырдашып, отуруп, жөн эле мындай кичине убакыт 10 мүнөт эле отуруп сүйлөшүп метип алсак деле болот. Ошентип тренингтерди өтүп атканда биз айттык да, ошентип бүт класстарга, то есть 7-11 класска чейин. Дагы кошумчалай кетсем, эгер ар кандай көйгөйлөрү болуп жатса, же алар балдар коргоо борборуна кайрылышса болот. Ал жерде бекер психологдор бар. Эгер ошончолук эле айткандан баргандан коркуп жатышса, ушул эле проекттин катышуучулары биз менен тең кыздар Telegram соц тармагында бот жазышкан. Ошол ботко деген өз окуяларын, өз көйгөйлөрүн айтышса, ошол ал жерден психолог дайыма жооп берүүгө даяр. Жана да ал психолог Telegram ботто, мисалы үчүн, мындай эгер өтө эле уялышса, ал аноним болуп эсептелинет. Эч ким билбейт ким жазганын, ким кылганын, жаным жеке сүйлөшө бересиң, эч уялбастан эле. Жана да бизде ар бирибиз ушундай болот. Мындай эгер ушундай кыйын учурга, кырдаалга кабылса, бул кыздар айтып кеткендей эле жаза турган, сүйлөшө турган киши көп. Жакшы. Силерге рахмат айтабыз. Эгерде убактыбыз болсо, бул тема өзү бир күн сүйлөшсөң болот тема, кенен сүйлөшчү тема. Анан азыркы учурдун дагы негизги көйгөйлөрүнүн негизги маселелеринин бири, орчундуу маселелердин бири. Ооба. Андыктан буюрса айтып отуруп баардык нерсе жөнгө салынат деген ишеничтебиз. Бирок ошол эле учурда гендердик теңсиздик деп чектен ашуу эмес көрүп атабыз, чектен ашкан учурлар дагы кездешип атат. Жок, бул айткандай, мезин айткандай, ата эне менен дагы ачык сүйлөшүп, ортолукту таап, келишип, кыргыздын ошол эле учурда кыргыздын менталитетин дагы эске алып, бир илимдүү, билимдүү, мыкты кыргыздын кыйын кыздары өсүп чыгат деп ишенебиз. Силерге рахмат айталы.
Ардактуу радио угуучулар, бүгүн бизде конокто 18 мектептин окуучулары Билим Шүкүрова жана Самира Курманбекова, 89 мектептин окуучусу Медина Томоева, 84 мектептин окуучусу Саламат Каныбекова. Рахмат айталы. Сіздерге барыңыздарга. Ардактуу радио угуучулар, Сиздерге да чоң рахмат. Достарга радиого бизге интервью бергенге, өзүбүздүн оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. чоң рахмат. Достор, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биздин 1 сааттык программалар силерге жакты деген ишеничтебиз. Бүгүнкү эфирде кызмат кылгандар Умсунай Өсөрова жана Зейнеп Азамат кызы болду. Режиссеру Эмилис Сарбаков.